июль куткаруучулар күнүн утурлай бүгүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өзгөчө кырдаалдар министрлигине 28 техниканы тапшырды. Анын ичинен 11 өрт өчүрүүчү КАМАЗ гуманитардык жардам катары келген болсо, калганы республикалык каражаттардын эсебинен сатылып алынган. 11 өрт өчүрүүчү унаадан сырткары 3 вит жеңил унаасы, 6 Кобальт Chevrolet жана башка атайын техникалар берилди. Ошондой эле 500 өрт өчүрүүчүлөрдүн күжүрмөн кийими менен кошо 6 Starlink бирдик жана атайын өрт өчүрүүчү шаймандар бар. Алар өлкөнүн бардык аймактарына бөлүштүрүп берилет. Министрдин айтымында алардын техникалык базасы башка министрликтерге салыштырмалуу техника менен ашыгы менен камсыздалган. Алдыда дагы 90 атайын техника кошумча алынаары пландалган. Bizde азыр техникабыздын камсыздалганы штаттан ашып кетти. То есть адамыбыз жетпей атат. Бул курулуш техника, оор техникалардан жана пожарный техникалардан. Андан тышкары мына биз азыр жылдын аягында же 26-жылдын башында дагы бир 90 техника алабыз. Азыркыда бизге аябай өзгөчө бир сүйүнүктүү болду. Биз биринчи иретте электромашиналарга өтө баштадык. Бул азыркы заманбап климаттын өзгөрүлүшүнө жана экологияга эң мындай жооп бере турган техникалар. Мына алдакы көргөндөр баары электромобилдер. Адан тышкары мына КАМАЗдарды биз жаңы Россиядан алып келдик. Адан тышкары дагы мен айта кетсем болот. Биз азыр ошо заманбап буга чейин сотовый телефон мына 22-23 жылкы болгон окуяларда, даже мына 24 болгон кырсыктарда дагы связь, телефонный связь, аябай сотовый связь мындай начарлап кетет экен. И убагында байланышта болбой калат экен. Ошого байланыштуу биз Starlink компаниясында жаңы спутниковый телефондорду алып атабыз. Бул спутниковый телефондордун өзгөчөлүгү, мен сиздерге да айта кетейин, бул как сотовый телефон катары иштебейт экен. Бул интернет менен иштейт экен. То есть антенна коюлат экен. Антеннага 5, 6, 8 телефонго чейин илсе болот. Бүгүнкү күндө мамлекеттин колдоосу менен өзгөчө кырдаалдар министрлигине акыркы үлгүдөгү атайын техникалар байма-бай алынып, заманбап унаалар берилип, авариялык куткаруу кызматынын жабдыктары толугу менен жаңыланганын айткан атайын кызмат башчысы Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде ишке ашып жатканын эскертти. Ушундай шарттарда сиздердин министрлик табигый кырсыктардын алдын алууда, адамдардын өмүрүн коргоодо, өз убагында куткаруу жана жардам көрсөтүүдө өзөктүү чечүүчү ролду ойнойт. Урматтуу кесиптештер, мен дагы буга чейин өзгөчө кырдаалдар министри катары дагы сиздер менен бул тармакта эмгектенгендиктен министрликтин күнүмдүк ишмердүүлүгүндөгү ички түйшүктү абдан жакшы билемин. Убагында ал маселелерди чечүү үчүн кыйла аракеттерди кылдык. Бул берилген техниканын ар биринин өзүнүн аткара турган кызматы бар. Авариялык унаалар кырсык болгон учурда алгачкы жардам көрсөтүүгө барса, жеңил унаалар бара турган дарекке бат жеткирет. Башкысы келген техникалардын баары заман талабына жооп берет. Бир топ эле жумушубузду жеңилдетет. Анткени мурунку техникалар эскиргендигине байланыштуу бат-баттан бузулчу, тартышы дагы аябай эме болчу, слабый болчу. Булар менен биз бүт жака бара алабыз, батта бара алабыз и ишибизди аткарганга оңой кылат. Өзгөчө кырдаал учурунда куткаруучулардын иши эбегейсиз экенин айткан УКМК башчысы Камчыбек Ташиев. Бул кесип чоң даярдыкты гана эмес, кесипкөйлүктү, ыкчамдыкты, жеке эрдикти талап кылаарын билдирди. Аны улай тиешелүү техникалар менен камсыздоо, министрликтин техникалык потенциалын чыңдоо иш-аракеттери муну менен эле токтоп калбастан, бул багытта иштер мындан ары да улантылаарын кошумчалады. Бирок эң кыйын, эң оор кызмат ушу куткаруучуларда. Булар баягы адамдын өмүрүн, жанагы кыйналып аткан маалдагы мен бир-эки жолу көргөмдө жанагы авария болуп, жанагыларды алып чыгыш керек да адамдарды. Адамдарды алып чыгып, баягы машинанын ичинде кыйкырып аткан адамдын жанына бирөө басып бара албайт да. Жанына бирөө басып барып, ошону алып чыгыш, бул азаптын азабы, тозоктун тозогу да, булчу. Бирок ошого карабастан куткаруучулар ошол жерге барып, баягы өзүнүн шаймандары менен кыркып, баягы кыйкырып аткан, азапта жаткан адамды азаптан куткарып алып чыгып кетишет. Ан үчүн адамдын жүрөгү чоң болуш керек. Салыштырмалуу болбойт да. Азыркы техника чын айтсак уже 120% обеспечение болду го, как специалист катары айтам. Биздин маалда техника жеткен эмес. 60 жыл иштеген техникалар иштеген ошол маалдардачы.
эми азыр мына жаңы кийимдерди көрдүк, жаңы техникалар келиптир. Андан сырткары эртең 1-июльдан тартып бул тармактагы аскер кызматкерлеринин айлык маянасы 25%га жогоруласа, калган кызматкерлердин да айлыгы алдыңкы күндөрү көтөрүлөрү. Ал президенттин жеке тапшырмасы экенин УКМК башчысы дагы бир ирет эскертти. Өзү айтып атат, эгерде буларды биз техникалар менен жана башкаларды камсыз кылып коюп, айлык акыны бербей турган болсо, анда кантип иштешет булар? Канча бала чаканы багышат? Деп президентибиз дагы айтып атат. Ошон үчүн буюрса айлык акыңар да көтөрүлөт. Макул, эртең бүгүн 1-июльдан баштап кошулуп атабыз силерге дагы. Силерге дагы 25% азыр 1-июльдан кошулуп атат. Военнослужащий. Постоянно ошону кошуп карап турабыз. Айлык акынычы. Мурдагыдай эстен чийип кетпейт. 5 жыл эстен чийип калып кетчү эле го бир айлык менен. Андай болбойт эмичи. Белгилей кетсек, 30 жылда биринчи жолу 3 тик учак сатып алынса, өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин автопаркы 800дөн ашуун ири көлөмдөгү заманбап көп максаттуу техникалар жана акыркы үлгүдөгү шаймандар, күжүрмөн кийимдер менен толукталып келүүдө. Нурзат Көчөмкулова, Кудайкалыс Омуралиев, Регион, Бишкек.